Тажрыйбалуу саясатчы, мыкты чарбакер, принципиалдуу адис Туйгуналы Абдрайымов. Ал өзгөчө тааныштырууга муктаж эмес. Анын ишмердүүлүгүн бир тармак менен да байланыштыруу мүмкүн эмес. Кесиби боюнча хирург, бирок жогорку кеңештин депутаты, саламаттыкты сактоо министри, БШКнын 2 жолку жетекчиси, Түштүк Кореяда элчи, андан соң Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Бүгүн болсо ал Республика партиясынын катарында парламентке бараткан эң татыктуу талапкерлердин бири. Жакшы, белдүү балдардан турат. Программасы абдан жакшы, келечеги бар партия деп эсептейм да. Мына мисал айтып атпайбызбы? Агрокредит. Эң арзан алганы азыр 18%, 10% деп койдук, аны ала албай жүрөт биздин дыйкандарчы. Биз ошону 6-га түшүрүшүбүз керек. Анан жанагы госзакупка боюнча бул экономиканы талкалай турган мыйзам. Ушундай туура эмес закондорду оңдойбуз деп атат Республика партиясы. Ошондой жол менен барсак, биз экономиканы алдыга жылдыра алабыз да. Туйгуналы Абдрайымов өлкөнүн өнүгүшүн артка тарткан көйгөйлөрдү жана аларды кантип чечүү жолдорун жакшы билет. Алдыга жол программасынын алкагында бардык тармактарда реформаларды ишке ашырууга даяр. Эң башкысы коррупционерлер жана криминалсыз күчтүү бийлик. Мындай күрөш Туйгуналы Абдрайымов үчүн алгачкы жолу эмес. 14 жыл мурда БШКнын төрагасы катары Балыкчы шайлоо округунан жеңишке жеткен криминалдык авторитет Рысбек Акматбаевке депутаттык мандатты берүүдөн баш тарткан. Ал биздин чечкиндүү кадамыбыз болду. Анткени бул кыргыз элинин келечегине доо кете турган маселе болчу да. Криминалдык топтор өзүнчө налог чогултуп калышкан, көчөдөгү таксисттерден беричи. Жаштарыбыз болсо ойлоп калган, иштеп деле кереги жок экен, окуп деле кереги жок экен. Ошон үчүн элибиз криминалдар тизмесинде бар партияны шайлабаш керек. Биз Республика партиясы бийликке келсе, криминалды түп тамыры менен тазалайбыз. Туйгуналы Абдрайымов БШКнын төрагасы катары башынан бир нече шайлоолорду өткөргөн. Анын жетекчилиги астында жана чыныгы кесипкөй жамааттын жардамы менен добуштарды автоматтык түрдө эсептеген система ишке киргизилген. Азыр добуштарды бурмалоого жол жок, бирок тилекке каршы акчага сатып алуу адаты кенен кулаш жайган. Мурдакыдай участковый комиссиядан жасай албагандан кийин көпчүлүк кандидаттар элге акча таратып баштады. 15, 17, мына апагесине мына 20-жыл жетип атат. Бирок бул да өтөт. Элдин намысы бар, түшүнөт. Аны ошон үчүн элге кааларыбыз партиянын тизмесинде кимдер бар, кандай өмүр жол басып өткөн деп анан шайлаш керек.